Расмий кат жазуу курсубуздун 3-бөлүгү. Бул бөлүктү биз тил билүү деңгээлин аныктоо үчүн тесттен баштайлык. Кичине теориядан олакташ үчүн өзүңүзгө баа бересиз. Бул биздин максатыбыз болот. Мурда айткандай, сиз негизи расмий чөйрөдө колдонулчу кыргыз тилине кеттик каражаттар жөнүндө негизи билимиңиз бар болушу керек, кабарыңыз. Жазып дагы жүрсөңүз керек. Ошондуктан азыр тест аркылуу ошону текшерип көрөлүк, өзүңүзгө кызык болот деп ойлойм. Бирок эгерде колуңузда калем анан барак кагаз болсо, ал сиз иштегениңизге ыңгайлуу болот. Төмөндө сүйлөмдөрдүн маанисине жараша туура келүүчү сөздөрдү аныктаңыз. Биринчи мисал. Дагы айта турган нерсе, негизи эгерде тааныш эмес сөздөр кезиксе, анда жаза отуруңуз. Аны дагы өз алдынча текшересиз. Жана тесттин аягында мен айрым сөздөргө токтолом маанисине. Балким ошол сөздөрдүн арасында сиз алдын ала жазган сөздөр да болушу мүмкүн. Демек, тест. Биринчи мисал. Өкмөттүн чечимине көпчекит билим берүү программаларын каржылоо маселеси кайра каралып жатат. Кечиресиздер, негизи расмий кагаздардын көпчүлүгүнө расмий билдирүү болобу, расмий кат болобу, ушундай узун сүйлөмдөр да кээде мүнөздүү болот. Албетте мындан улагыраак болуш керек, бирок айрым учурда ал талап кылынат да. Өкмөттүн чечимине көпчекит билим берүү программаларын каржылоо маселеси кайра каралып жатат. Биринчи вариант. Өкмөттүн чечимине байланыштуу каралып жатат. Өкмөттүн чечимине ылайык каралып жатат. Өкмөттүн чечимине карата байланып жатат. Каралып жатат. Өкмөттүн чечимине себебинен билим берүү программалары каралып жатат. Кайсы вариант туура болот? Негизи эки вариант өзлөрү жакын келет. Өкмөттүн чечимине байланыштуу билим берүү программаларын каржылоо маселеси кайра каралып жатат. Анан экинчи вариант, өкмөттүн чечимине ылайык билим берүү программаларын каржылоо маселеси кайра каралып жатат. Бирок туура мисал бул экинчи болот, ылайык. Себеби расмий чөйрөдөгү берилип жаткан маалыматтар, расмий кат, расмий билдирүүлөр негизи мындай белгилүү бир туруктуу бир формага, белгилүү туруктуу алкакка киргизилип калгандай да. Себеби логикалык жактан алганда бул программаларды кайра карып алып жатканын себеби өкмөттүн чечимине байланыштуу, албетте. Бирок расмий түрдө чечим чыгарылат, анан ошого ылайык текшерилет. Себеби чечим чыгарылып койду, ошон үчүн карай кала эмес. Өкмөттүн чечими чыгарылганда ушундай маселе каралсын деген чечим да. Негизи ал чечимде эмне үчүн карала турган себептери жазылат, кайсыл көрсөткүчтөр боюнча карала тургандыгы дагы жазылат да. Демек ошол чечимдин алкагында ошого жазылган нерселерге ылайык каралыш керек. Жөн гана байланыштуу эмес, ошол чечимге таянып, ошол чечимдин алкагында ошондогу талаптар боюнча каралат да. Бул расмий чөйрөдөгү мамилелердин, расмий чөйрөдөгү иш аракеттердин тартиби, ирети дагы ушул сөздө, сүйлөмдө камтылган. Экинчи мисал. Алдыда боло турган өкмөт башчыларынын жолугушуусуна көпчекит тийиштүү документтер даярдалууда. Биринчи вариант. Алдыда боло турган өкмөт башчыларынын жолугушуусуна туура тийиштүү документтер даярдалууда. Өкмөт башчыларынын жолугушуусуна боюнча тийиштүү документтер даярдалууда. Жолугушуусуна байланыштуу тийиштүү документтер даярдалууда. Жолугушуусуна карата тийиштүү документтер даярдалууда. Кайсыл туура болот эле? Алдыда боло турган өкмөт башчыларынын жолугушуусуна карата тийиштүү документтер даярдалууда. Эмне үчүн башчыларынын жолугушуусуна боюнча документтер туура келбейт? Мааниси жагынан туура келмек, бирок грамматикалык жактан туура келбейт. Боюнча негизи ал атош жөндөмөдөгү сөз менен гана колдонулат.
жолугушуусу боюнча болмок. Мааниси жагынан анча мүчүлүштүк болсо да эң биринчи кезекте грамматикалык жактан бул туура келбейт. Экинчи, алдыда боло турган өкмөт башчыларынын жолугушуусуна байланыштуу дагы туура келеши мүмкүн жолугушуу болот ошон үчүн да. Бирок толук жана так боло турган сөз бул карата. Себеби бул жерде кошумча маани бере турган сүйлөм турат. Алдыда боло турган. Ошол боло турган документтер, алдыда боло турган иш-чарага карата, ошого тиешелүү документтер даярдалат. Ошон үчүн карата 4-нчү вариант туура болуп эсептелинет. Бирок алда айткандай байланыштуу да мааниси жагынан жакын, боюнча дагы мааниси жагынан жакын. Баса байланыштуу грамматикалык жактан да туура келет. Бирок толук маанини камтыбайт. Үчүнчү маселелер. Мисал, мамлекеттер аралык экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү көп чекит бир нече келишимдер түзүлдү. Мындан ары өнүктүрүү максатында бир нече келишим түзүлдү. Мындан ары өнүктүрүү байланыштуу бир нече келишимдер түзүлдү. Мындан ары өнүктүрүү ылайык бир нече келишимдер түзүлдү. Мындан ары өнүктүрүү карата бир нече келишимдер түзүлдү. Кайсы туура дейсиз? Бул жерде биринчи гана вариант максатында грамматикалык жактан дагы, лексикалык жактан дагы туура келет. Мамлекеттер аралык экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү максатында бир нече келишимдер түзүлдү. Төртүнчү суроо. Россия президентинин билдирүүсүнө көп чекит. Орус ишкерлери Кыргызстандын экономикасына көп салым кошот. Россия президентинин билдирүүсүнө боюнча көп салым кошот. Билдирүүсүнө байланыштуу көп салым кошот. Билдирүүсүнө караганда көп салым кошот. Билдирүүсүнө карата көп салым кошот. Грамматикалык жактан 3 сөз туура келет. Билдирүүсүнө байланыштуу, билдирүүсүнө караганда, билдирүүсүнө карата. Боюнча туура келбейт. Бирок мааниси жагынан Россиялык президенттин билдирүүсүнө караганда кечиресиздер. Орус ишкерлери Кыргызстандын экономикасына көп салым кошот. Эмне үчүн байланыштуудур эмес? Россиянын президенти билдирип койгон үчүн эле ишкерлер салым кошпойт да, туурабы? Бирок билдирүүсүнө караганда биз ушул маалыматты Россиянын ишкерлери Кыргызстандын экономикасына салым кошуп жаткандыгын биз ошо Россия президентинин сөзүнөн билип атабыз. Ошон үчүн Россия президентинин билдирүүсүнө караганда, башкача айтканда ошого таянсак, ошого ишенсек, Кыргызстандын экономикасына салым кошулат экен. Туура вариант караганда. Негизи бул ушул сүйлөм мындай дагы мындай клише түрүндө да, мындай турукталып какта жазылган сөз. Негизи бул маалымат берүү иретиндеги сөз, бул жаңылыктардан алынган. Мисал, себеби деген, мисалы журналист же кабарчылар бир нерсе жөнүндө бир маалыматты берип жатканда, алар ал маалыматты дайыма өзүнүн атынан айтпайт, туурабы? Алар кайсы бир маалымат булагына таянып айтат. Анан ошондо эмнеге караганда, кимдин сөзүнө караганда, кайсы билдирүүгө караганда, кайсы маалыматка караганда ушундай экен. Бир маалыматты берсе, алар өз атынан айтпайт, туурабы? Алар өзлөрү бир журналисттик иликтөө жүргүзсө гана өздөрүнүн атынан айтышы мүмкүн. А бир кайсы бир маалыматты билдирүүдө ошо маалымат булагына таянышат. Ошон үчүн эмнеге караганда, президенттин сөзүнө караганда, анын айтымына караганда, билдирүүсүнө караганда, кайсы бир агенттиктин билдирүүсүнө караганда деп айтабыз. Туруктуу сөз айкашы болуп эсептелет бул. 5-нчи мисал. Өлкөдө жакырчылыкты жоюу көп чекит. Мамлекеттик программа иштелип чыкты. Өлкөдө жакырчылыкты жоюу себебинен иштелип чыкты программа. Өлкөдө жакырчылыкты жоюу карата программа иштелип чыкты.
өлкөдө жакырчылыкты жоюу боюнча программа иштелип чыкты. Өлкөдө жакырчылыкты жоюу ылайык иштелип чыкты. Мааниси жагынан мындай туура келиштирсе да боло турган варианттар бар, бирок алар грамматикалык жактан туура келбейт. Ошондуктан бул жерде өлкөдө жакырчылыкты жоюу боюнча программа иштелип чыкты. То есть кайсы максатка көздөлгөн, максатты көздөгөн программа. Бул адатта эмне боюнча программа деген туруктуу сөз форма бар да. Демек жакырчылык жоюу боюнча программа. 6 суроо. Бизде мугалимдер сааттын көлөмүнө жана илимий даражасына көп чекит маяна алышат. Маяна деген сөз эмгек акысы, айлык акы. Кайсы вариант туура келет? Биздин мугалимдер сааттын көлөмүнө жана илимий даражасына карата маяна алышат. Илимий даражасына жараша маяна алышат. Илимий даражасына боюнча же илимий даражасына байланыштуу маяна алышат. Кайсы вариант туура? Грамматикалык жактан 3 вариант туура келет, бирок мааниси жагынан жараша деген гана сөз туура келет. Баса ушул сөздү колдонгондо негизи расмий чөйрөдө көп ката кетирилет. Себеби бул деген жараша деген сөз эмнени билдирет? Биздин мугалимдер саатынын көлөмү канча болсо, илимий даражасы болсо, анан ошого жараша же ошого ылайык маяна алышат. Демек мугалимдин алган акчасы сааттын көлөмүнөн илимий даражасынан көз каранды. Көп учурда көз каранды анан жараша сөздөгөндөн андай алмашылып калат. Көп учурда көз каранды деген орусча эквивалентинин ордуна жараша деген сөз колдонуш керек кыргыз тилиндечи. Себеби бул жерде жараша деген сөз бул жардамчы сөз, бул жандоочтун милдетин аткарып турган сөздө колдонулган да. Ошон үчүн жараша деген сөз шартты, бир кыймыл аракетти шарттын билдире турган жандоочтук сөз болуп эсептелет. 7 мисал. Бириккен Улуттар уюму эл аралык аймактык уюмдар менен көп чекит ШОС менен өз ара мамилелерди бекемдөөгө кызыгат. Аймактык уюмдар менен биринчи вариант анын ичинде ШОС менен, аймактык уюмдар менен, тагыраак айтканда ШОС менен, аймактык уюмдар менен, башкача айтканда ШОС менен, аймактык уюмдар менен, атап айтканда ШОС менен өз ара мамилелерди бекемдөөгө кызыгат. Кайсыл вариант туура келет? Анын ичинде ШОС менен, тагыраак айтканда ШОС менен, башкача айтканда ШОС менен, атап айтканда ШОС менен. Негизи грамматикалык жактан алганда же болбосо атүгүл семантикалык жагынан алганда деле баардык 4 вариант тең туура келет. Бирок мазмундук жактан алганда, башкача айтканда лексикалык жагынан бир гана вариант туура келет. Бул анын ичинде. Себеби сүйлөмдүн жалпы баардык толук мазмунуна көңүл буруңуз. Бириккен Улуттар уюму эл аралык аймактык уюмдар менен, демек бир гана уюм эмес, бир нече уюмдар менен, баардык балким уюмдар менен. Бирок ошонун ичинде, анын ичинде ШОС менен өз ара мамиле түзүүгө, мамилени бекемдөөгө кызыгат. Ал эми башка варианттар, тагыраак айтканда, башкача айтканда, атап айтканда, алар бир гана уюмду көрсөткөн сөздөр да, бул сөз айкаштары. Ал эми сүйлөмдө бириккен улуттар уюму бир гана ШОС менен эмес, эл аралык уюмдар, аймактык уюмдар менен, анын ичинде ШОС менен. То есть ШОС көпчүлүк эл аралык аймактык уюмдардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн анын ичинде туура келет. 8 мисал. Урматтуу айымдар, көп чекит, сиздерге терең урматыбызды, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу меймандар. Биринчи вариант. Ушуга байланыштуу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.
урматтуу уюмдар учурдан пайдаланып сиздерге терең урматыбызды билдиребиз. Урматтуу меймандар, тилекке каршы силерге терең урматыбызды билдиребиз. Урматтуу меймандар, ошонун ичинде сиздерге терең урматыбызды билдиребиз. Балким эгерде текст да башка болсо, кенен да башка, буга чейинки да бир текст башында болгондо башка варианттарда туура келмек, бирок ушул гана сүйлөмдү алганда элестетип көрүңүз кандай кептик жагдайда айтылып жатат ушул сүйлөм. Урматтуу меймандар, көп чекит, сиздерге терең урматыбызды же терең сыйыбызды, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албетте бул кайсы бир салтанат болушу мүмкүн, туурабы? Оозеки айтылып жаткан сөз болушу мүмкүн. Бул жерде урматтуу меймандар учурдан пайдаланып сиздерге терең урматыбызды билдиребиз. Бул туура келе турган вариант. Тестибизди кийинки бөлүктө улантабыз.